относительно вопроса ЭТТН. Это личное мнение Алмамбета Насырхановича. Этот вопрос будет еще обсуждаться. Адлалевич өзінің программасымен алдыңызға келгенде айтқан ең бір көйгөйлүү маселе қазір ушул ишкерлердин арасында ЭТТНди толтуруу, анан буга чейин личный кабинетке кирүү дагы эки маселе коюлган. Эки маселени Алмамбет Насырханович биринчи кварталда чечиш керек. Биринчи бул личный кабинетке кирүүнү жөнөкөйлөштүрүү. Үчүнчүдөн ЭТТНдин маселесин жөнөкөйлөштүрүү. ЭТТН жок, баары бир болбойт. Буга чейин Улукбек Зулпукарович айтып кетти. Эгерде мүмкүн болсо патент менен же болбосо ККМ менен иштесин деп. Мен түшүндүрүп кетейин, бул иш жүрө албайт анда. Анткени патент менен болгон күндө дагы баары бир ККМ керек. Анын объемун канча экенин 15 миллионго чыгабы, 15 миллионго чыкпайбы, аны эч ким далил кыла албайт эгерде ККМ жок боло турган болсо. Ошон үчүн мындай маселени түшүнүп анан кийин айтыш керек да негизи. ЭТТН деген эмне, ККМди кандай эметип атат. Кечириз, Данияр Жолдошевич, кечириз. ККМден Сөзүңүздү бөлүп коеюнчу, кечириз. Токтотпойбуз. ЭТТНди жөнөкөйлөштүрөбүз. Негизи мен унчукпай эле отурайын дегем да. Анан өзлөрү жана мындай эмне деп коет да, тилимен тартып атат да. Түшүнбөйт анан. Сөздүн төркүнү ошол да, туурабы? Баарыңар ушундай эле түшүндүңөр да. Бул түшүнбөйт айта берет деп айтып атпайбы? Андай эмес, мен башкача да сунуш көтөрөм жакында. Ошо ЭТТНде туура эмес, анализи жок. Кирген үчүн керек болсо жоопко тартчу адамдарды мен аныктап берем жакында. Как это так? ЭТТН туура эмес экенин мен любой площадкада далилдеп берем. ЭТТН туура эмес экенин мен любой площадкада далилдеп берем. Любой жерде мына силердин көзүңөрчө айтып атам. Давай уюштургула бир дискуссия айтып берем. Почему ар бир мамлекеттикин жиликтеп берем. Казакстан кандай кылды, Россия кандай кылды, Европа кандай кылды, Грузия кандай кылды. А бизде кандай болду? Ким жасады, кантип жасады? Популизм деген эмне? Кур аяк мактанабыз деген эмне? Экономика деген кантип өсөт? А салыкты өстүрүп туруп, ал экономика өстү деген эмне? Экономика деген эл да байыйт, бюджет да байыйт. А когда элин кыйнап туруп бюджет өстүргөн, ал экономика. Кыскартайлы бул жерде